Беканас Сартов. 13-толкун. Марлестин атасы атактуу конструктор, легендарлуу астронавт болуучу. Аны күн системасынан аркы планеталардын элдери да билише турган. Бирок анын уулу Марлес атасынын кесибин жактырбай зоолог болууну эңсөөчү. Ошол себептенби кичине кезинде туулган күнүнө тартуу кылынган кандайдыр бир электрондук радио аппарат барксыз оюнчуктардын эсебине кирип, көмүр көйдө жатчу. Кызык. Атасы ошол аппаратты берип жатып, уулунун мурдунан чымчып, эркелетип, тамашалаган. О, энеси, көрдүңбү? Уулун атасы эмне белек берди? 13-толкунда иштөөчү радио аппарат. Кокус мен космостон кырсыкка учурап калсам, ушул толкунда сигнал берем. Анткени бул толкун космостук антимагнит талаасындагы гамма нурларын түздөн түз көсөбөт алат. Ошондо уулум сигнал шооласын кармап, космикалык кемеси менен келип, мени алып кетет. Ушундайбы, Марлес? Ал кезде мыкты космонавт болуп каласың, Аны, деп баш чайкаган анда Марлес. Мен жылдыздарга учкандан көрө тоого барып жолборс кармайм. Кой антпе, деген атасы күлүп. Сен астронавт болосуң. Марлес атасынын мүдөөсүн жактыруучу эмес. Анткени алардын кошунасы Эридан анын чоң энесинин уулу мейкинге чалгындап кетип кайтпай калган. Энеси чача барып 90дон ашканча уулум келет деп күтүп жүрөт. Бул жагдай Марлеске жагымсыз таасир калтырып, космосту көп сүйө берчү эмес. Турмушта окшоштук көп болот тура. Марлес атасын дайыма ойлоочу. Кантип эле анын атасы космостон кайтпай калсын. Ал мектептен келатканда да баратканда да Вега жылдызынын гиперболасына чыгып кетип, кайтпай калган Колумб звездолетунун экипажына кварцтан тургузулган эстелигинин атасынын фамилиясын карап көпкө тура берүүчү. Атасынын элеси аны менен дайыма бирге жашап, ага атасы кандайдыр бир алыс жакта конокто жүргөндөй, же бир маанилүү иштерге илешип калып, колу бошоп келе албай жаткандай сезилчү. Марлес атасынын тирүү экендигине сокур сезим менен ишенүүчү. Мүмкүн алардын космикалык кемеси аракеттенүүнүн максималдуу чегине жетип, галактиканын кыймылдуу орбитасынын огуна түшө албай мейкиндиктин бир чектинде түрүлүп жүргөндүр. Күндөрдүн биринде классташы Рамазан бирдеме көтөрүп ага жетип келди. Марлес, оюңду бир чекитке багыттап, кайра сурабай кепти жакшылап ук. Мен бир жаңы аппарат конструкцияладым. Аны сыноодон өткөрүшүң керек. Жардамчылыкка сен ылайыктуусуң. Себеби сенин суу самар тоолордо аңчылыкка чыгууга көптөн бери куштарланып жүргөнүңдү билет эмесминби? Сен эртең таң заарынан жөнөйсүң да, могул ал картадан бир чекитти көрсөттү. Координаттарга жайланышып алып, 13-толкунда мага сигнал бере баштайсың. Пароль мен Гүлстан. Жооп бер, чыгыш. Эгерде мен жооп бербей тажай баштасаң, тиги автомат роботтун кнопкасын басып кой да, өз ишиңди иштей бер. Бирок ар бир саатта келип кетип байкап тур. Азыр кош. Менин ишим чачтан көп. Кечке чейин көп нерселерди камдашым керек. Ал кетип баратып кайра кайрылды. Баса, менин жетип токтоочу чегим бир топ алыс болгондуктан сенин түшкө чейин аң уулоого сонун мүмкүнчүлүгүң бар. Демек, сигналды саат 2ден кийин баштайсың. Марлес жалгыз калган соң, эмне үчүн 13-толкун деп ойлоду. Неге 11 же 14 эмес, 13? Анын эсине кичинесинде атасы тартуулаган баягы аппарат түштү. Рамазан романтик эле. Марлес өзүнөн өзү ишене албай шектенди. Тиги менин мунун ортосунда кандай жалпылык болушу мүмкүн? Ал аңтарып теңтерип жүрүп, аппаратты таап алып көпкө карап отурду. Миксер усилитель туташтырылган динамикти дат баса баштаптыр. Ал өткөн кеткендерге боор толгоно оюлап олтуруп, оор улутундуда жекшемби күнү саякатка камурду. Марлес көңүлдүү жүрүштөн кийин тоонун панорамасына сууктанып, илбээсин аңдарга көңүлү тоюп, ала тоонун муздак сыдырымына рахаттанып, теребелин карап отурду. Тескейдин бадалчасынын чаарчык кыйылдап, чыйылдап, энесин чакырды. Жогорку жалама зоодо бүркүт шаңшы уясына түшүп келатат. Төмөндө туристтер жүрүшөт. Ал саат 2ден өткөндө аппаратты кереге ташка орнотуп, 13-толкунда сигнал бере баштады. Мен Гүлстан, жооп бер, чыгыш. Наушниктен зыңкылдаган жагымсыз үндөн бөлөк
эчтеме угулган жок. Жарым, 1 саат, 1 жарым. Акыры ал соксоюп олтура берүүдөн тажап, автомат роботту ишке киргизип тамактанмак болду. Рюкзактын түбүндө кечээ күнү чукулап олтурган атасы тартуу кылган аппарат жүрүптүр. Кызык, апендилигимди кара, муну эмнеге салып койдум экен деп ойлоду Марлес. Мен Гүлстан, жооп бер, чыгыш. Рамазандан дале кабар жок. Марлес ишсиздиктен эригип, атасынын аппараттын топко туташтырып, 13-чү толкунду кармап, эрмек кыла баштады. Ал космостук зуулдаган башалман үндөрдөн башы ооруп чыкканда гана аны таштап, көк майсанга чалкасынан түшүп, көктү тиктеп ойгоо батты. Эсине атасы түштү. Ал дайыма атасын ойлоочу. Ал атасын кандай гана сагынды дейсиң? Марлес атасын көргүсү келүүчү. Ата, чын эле сен ааламдан кагылбайсыңбы? Ал тоо желине магдыра уктап кеткен экен, ойгонуп кетсе күн кечтеп кетиптир. Ушундук. Ал көргөн көзүнө, уккан кулагына ишене албады. Эки аппарат өз ара сүйлөшүп жатат. Толук түшүндүм, чыгыш, деди атасынын аппаратынын динамигинен катырылган үн. Ошентип менин берүүм Гүлстан координатынан кармалып, анан чыгыш координатына берилип жаткан турбайбы? А эмне үчүн ошол объекттеги адам биз менен түздөн түз байланышпады? Мен да түшүнбөйм. Уккун, чыгыш. Сен биздин сүйлөшүүнү магниттик лентага бүт тартырып алдыңбы? Космографиялык жылдыздар координаттары чаташкан жокпу? Сен эми тез жылдыздар аралык коомго жетип, биз тууралуу кабарла. Баса эскертем. Астрономдор көчөсүндөгү номер 2 үйдө менин балам Марлес, аялым Наркүл жашайт. Эгер жоголбогон болсо уулумда 13-чү толкунда иштөөчү өзүм түзгөн аппарат бар. Аны жылдыз аралык коомго алып барышсын. Анда биз окумуштуулар менен түздөн түз байланыша алабыз. Макулбу? Мезгил көз ирмемге муздай тоңо түшкөнсүдө. Чыгыш координатынын толкундаган үн атылып чыкты. Жолдош капитан, Гүлстан координатындагы сиздин уулуңуз Марлес. Ия, эмне дейсиң? Марлес? Нес болуп олтуруп калган. Марлес аппаратты кучактай жыгылды. Ата! Атаке! 1966 жыл. Аңгеменин аягы.